саламатсыздарбы, урматтуу студенттер? Сиздер менен бүгүн эмгек экономикасы дисциплинасынан эмгек адамдын жана коомдун жашоо тиричилигинин негизи катары деген темада лекциябызды баштайбыз. Сиздер бул лекциянын жыйынтыгында эмгек жөнүндө түшүнүк, эмгек жараяны, эмгектин түрлөрүнүн классификациялары, адамдын жана коомдун өнүгүшүндө эмгектин ролу деген суроолорго жооп аласыздар. Адам тамак-аш, кийим-кечек жана башка ар кандай муктаждыктарын канааттандыруу үчүн өмүр бою эмгектенет жана эмгектенүү менен ал өзүнүн эмгек потенциалын ишке ашырып, өзүн өзү өнүктүрүп, коом менен өз ара аракеттенишүүгө киришет. Эмгек жараянында адамдар жөн гана иштеши мүмкүн эмес. Жөнгө салуу жана көзөмөлдөө үчүн бири-бири менен зарыл болгон эмгек мамилелерин түзүшөт. Негизинен эмгек мамилелери мамлекет тарабынан чыгарылган мыйзамдарда жана эрежелерде жөнгө салынат. Эмгек деген түшүнүктү жөнөкөйлөтүлгөн түрдө кароого болбойт. Анткени ал бир гана экономикалык эмес, физиологиялык, социалдык жана социологиялык компоненттерди да камтыйт. Экономикалык көз караштан алганда, эмгек адамдын кандайдыр бир коомдук пайдалуу иши болуп саналат. Физиологиялык көз караштан алганда, эмгектенүү организмдердеги потенциалдуу энергия топтолуунун эсебинен нерв булчуң жараяны болуп да эсептелет. Эмгекти адам жана табияттын ортосунда жүзөгө келген белгилүү бир ишти, табият менен заттардын бири-бири менен алмашуусун көзөмөлдөөчү жана жөнгө салуучу жараян катары да кароого болот. Эмгек коомдун жана анын ар бир мүчөсүнүн, ишкананын, уюмдун жашоо тиричилигинин негизи болуп эсептелет. Эмгек көп аспекттүү кубулуш. Эмгек түшүнүгү салттуу түрдө материалдык жана маданий баалуулуктарды түзүүгө багытталган адамдардын максаттуу иш-аракети катары аныкталат. Келтирилген аныктамалардан тыянак чыгарсак, эмгек бул адамдын негизги ишмердүүлүгү экендиги келип чыгат. Изилдөөнүн объектиси катары эмгек өзгөчөлүктөрүнө төмөнкүдөй аныктама берилет. Биринчиден, эмгек бул элдик жыгалчылыктарды жана кызматтарды натыйжалуу, тарамжалдуу, үнөмдүү уюштурулушун түзүү боюнча максаттуу иш-аракеттер. Экинчиден, ал бир гана өзүнчө бир адамды эмес, жалпысынан алганда коомдун, ар кандай уюмдун иш алып баруусунун себебин негизги шарттарынан бири болуп саналат. Үчүнчүдөн эсе, ал продукт катары каралышы мүмкүн эмес. Ал эмгек кызматы, анткени эмгек жараянында элдик чарбанын, аймактын, фирманын жана айрым индивиддердин деңгээлинде социалдык эмгектик мамилелердин системасы болуп эсептелет. Ушуга байланыштуу эмгектин негизги касиеттерин бөлүп көрсөтүүгө болот. Иш-аракеттердин аң сезимдүүлүгү. Анткени эмгектене баштагандан мурда адам өзүнүн аң сезиминде долбоорду түзөт. Башкача айтканда, акыл эс жактан эмгектин натыйжасын билдирет. Иш-аракеттердин максатка ылайыктуулугу. Адам жыргалчылыкты кантип өндүрүү керектигин жана ресурстарды жана технологияны кайсы учурда пайдалануу керектигин билишет.